6 айдан бeri ошо акыйкат издеп жүрөм. 6 айдан бeri акыйкат таба албай атам. 9 апрелде саат 3-төрдө балам чалып калды мага. Үйгө келе калыңызчы эртерээк. Өткени баягы аябай жаман сезип атам өзүмдү. Болбосо кечирээк келсеңиз мен өзүмдү жоготуп алам депчи. Анан мен эле бат эле келдим. Бат эле келгенде баланын состояниясы аябай начар болчу, аябай ыйлаган. Не болду дегенде, баягы кошунам мени ууру деп атат. Сен мунумду урдап алгансың, тигинимди урдап алгантасың деп айтты деди да. Айтты дегенден аңгыча жолдошум келип калды. Жолдошум келгенде кошунаныкына кирдик. Кошунаныкына киргенде кошуна айтты. Эме точно урдап жүргөн, кирип жүргөн балаңар. КамАЗдын видео регистрациясына түшүптүр балаңар үйгө кирип тиги шакекти урдап атканы деп ошентип айтты. Анан точно урдады беле десек, ооба факты бар. Азыр тиги көргөзөйүн десем заряд өчүп калды, көргөзөм деди. Анан балам балалык менен алганго мейли төлөп берейин, бирокчо мени шаштырбай тургула. Азыр менин акча тыйыным жок. Кредит алып берип төлөйм. Мен сурайын баладан ким менен кирип жүргөнүн, ким менен алып жүргөнүн, ал шакектерди каяка бергенин мен сурайын десем, ооба макул деп калган. Бирокчо мен ал балам мага ыйлап айтканда мен участковыйды чакыргам. Участковый бүгүн эже мен иштебейм, 102-ге кайрылыңыз эже деп айткан. Аны да кошунам айтканда, кошунам эже мен балаңызга дагдырына балта чапкым келбейт, милициялашпай эле бүтүрөлүк деп айтты да. Анан мен ага да ишендим. Ишенген мен эле ошол бойдон кетип калдым дагы. Эртеси биринчи күн болчу. Биринчи күнү мен больницага кеттим. Больницага кетсем эле ошол жерден аялы чалды. Акча алып келип бериңиз, 20 000 сом алып келип бериңиз деп чалды. Бир маалда кайра чалды, эже батыраак келип мага 10 000 сом алып келип бериңиз деди. Кайра чалып күйөөсү КамАЗдын темирин мен Турциядан заказ бергем. Ошо запчастьты таппайсыңар, эмне отурасыңар, эртерээк истебейсиңерби деп мага монтип кыйкырып айтты да. Кыйкырып айтканда эле мен жолдошума айттым, жанагы видеону көрчү барып. Видеону көрчү, жанагы факты бар деп атпады беле. Булар эмнеге тиги эки сүйлөп атат, кечээ шакек эле деген, бүгүн кайра акча алып кел деп мени тиги шантаж кылып атат. Бул эмнеси? Барып көрчү деп мен күйөөмдү жибердим. Күйөөм барганда күйөөмдө тиги нал бүйдө өчүп калган, шакек эч ага эле жоголгон, тиги эмеге жоголгон шакек 2 жыл болгон деп анан күйөөм айткан экен. Ушуга чейин эмнеге сен тиги милицияга айылган эмессиң? Ал эмнеге анан 2 жыл болсо тиги менин балам эмне болуп тиги эме кылдың көргөз, мен эч жака төлөй албайм, анда милициялашабыз дегенде, мына байке, могу видеону көрдүңүзбү деп видеону ал жиберген да. Ал видеодон караганда бала тиги ыйлап ошол жерден ооба урдагам, алгам, өзүмөн улуу байкеге берген, байке ломбардка алып барганда деген мени ошол жерден аябай коркуу менен айтып берип атат да. Ломбардка алып барганда сурайт да мени, алар баары билип алат да деп монтип өзү дагы ошол жеринен баягы албагандыгын билгизсе да болбой ошол жерден видео кылып тартканын көргөн да жолдошум. Анан баладан барып, балам сен мынтип атат, чын айтчы, эмне болду эле, чын эле алдың беле десе, балам апе бир эле видеону бердиби силерге, бул жерден 5-6 видео тарткан мени, күрөң бычагы бар болчу, бычагы менен коркутуп мени видео тарткан, мени момундай кылган, могу өзүңөн улуу байкеге бергенсиң, ошентип айтасың, болбосо тиги азыр бычакты көрдүңбү деп ошо бычак менен коркуткан да баламдычы. Анан кийин коркуткандан кийин эле анан биз күйөөм барып эле болду, сен жөн эле жаш жетилик баламды монтуп атыптырсың, колунан кармап алсаң ошол жерден жетелеп келбейт белең, эмнеге антесиң кошуна туруп, мен күнүгө мени көрүп атасың, деме мен бир жака айлап иштесем бир жөн деп күйөөм ошо кошунам айткан да. Анан кошунам күйөөмдүн кетерим менен булар тиги 102-ге чалган экен, ложный вызов да. Бул ложный эле вызов болуп атпайбы? Үйүнөн баланы
колунан кармап алдык депчи. Анан ал ложный вызовдо деле мына баланы колунан кармап алган жок да, ал өзү самосуд кылып баланы мойнуна алдырган эме болуп атпайбы, факты болуп атпайбы, видео болуп атпайбы. Анан кийин эле мен ошол бойдон эле мен 11-inde бардым милицияга заявление жасайын ошол боюнча деп. Анда да менин заявлениямды алган эмес. 12-си күнү да барганда менин заявлениямды ошо эме дежурный алган эмес. Анан кийин 13-үндө барганда ошол жерден начальник болуп иштеген бала жүрүптүр. Мен балага айттым, ай чоң жигит, мен чогуу иштешчи эмес белек, ушинтип мен жазсам эле мага заявлениямды тиги албай атат го, монтип баламды монтип видео кылып тартып берип коюптур. Анан мен билбегендиктен да алар ооба урдады экен деп эле мен аларга ишенип дагы монтип төлөйм деп дагы кагаз жазып берип койгом. Мен ал кошунама ишендим да. Түбөлүк кошуна чын айтып атат, калп айтпайт деп туруп мен ага ишендим да. Карасам бул бүт эле жаш жетилик баламды жөн эле монтип видеого тартып өзү самосуд кылыптыр деп видеону көргөзгөндө эле ал Ибраев Урмат деген балага дайындады тергөөчүгө. Анан Ибраев жазсыңыз, мынтип жазсыңыз, тинтип жазсыңыз деп эле мага диктовать этип эле жаздырып эле, анан даже заявлениемди албай эле могу балага таштап коюңуз деп эле кетип калды да ал балачы. Анан ал балага айттым, могу негизи арызды регистрация кылып жанагындай кагазын мага арызымдын ксерокопиясын чыгарып берсе, биз чыгара албайбыз, минте албайбыз деп ал жанында бала да аябай грубо сүйлөдү да. Анан мен ошол бойдон кетип калдым. Кетип калсам, анан могул видеону да кошосуңарбы ишке дедим. Ишке кошосуңарбы десем, мен шашпай алам деп койду да ал видеонучу. Анан ошол бойдон эле үйгө кетип калдым. Үйгө кетип калгандан кийин эле баламды психологдорго алып бара баштадым. Анан кийинки күндөр эле балам мен байкаганда өзү жалгыз комнатага жатчы, өзү да жалгыз комнатага жатпай калган. Улуу кызым намаз окуйт. Ошо улуу кызымдын жанына жатканда, анан ошону да өзү айткан, мама мен ошондо коркутканда түнү менен анын элеси мага көрүнчү, мен ошон үчүн баягы намаз окуган комната таза болот деп ошол жерге жатканда тиги коркчу эмесмин дейт да баламчы. Балам баягы кусу ооруганда мен ошо коркутканда ушинтип кусу ооручумун, түнү менен ичкен жегенимди кусуп ушинтип ооручумун. Мама билесизби, тайнемдикине кетип калганда билесизби, ноябрь айында. Ошондо деген ушул коркута баштаганда мага чалып, ошондон да качып тайнемдикине тиги жашайм деп кетпедим беле, мен ушинткен да мени деп бала ачылып айта баштады да мага бирдемелерди. Анан деле баягы баланы деле кечке монтип такып, монтип сурап, монтип эмеге түшүрө бербегиле депрессияга. Балага поддержка тепкиле, балаган көңүлүн аябай бургула деп психолог бизге аябай кеңеш берген. Анан кийин эле ошондо мен ошол 14 күнү болуп атпайбы, 13 күнү арыз жаздым. 14 күн аябай ушинтип балам айтып бергенде ыза болуп, мен эмнеге баламдын данныйын албайт, ксерокопиясын албайт, меникин албайт, бул эмнеси деп туруп мен 102-ге чалдым. Келип сурасын, бул эмне деген отношения, момдай болуп атса балам жаш жетилик балам, момдай болуп атса деп туруп мен 102-ге кайрылдым. 102-ге чалганда эле бир 2-ден өтүп ал эме келди. Тергөөчү Ибраев келди. Ибраев келип деле үйдөн показанияны алды дагы, мен ошол жерден балабыз эчтеке деп айткан жок бизге, балабызды монтип деле сураган жокпуз. Ошол жерден болгондой кылып туруп көргөзмө берип атат. Мени момдай кылган, мени үйүнө сүйрөп келген, мени ээн жерге алып барчу, сабактан келгенде мени тосуп турчу. Билесизби, 10:30-да келгенде мени кармап алганда, мени коркутканда деп балам ошолордон бери айтты да. 25 апрелде мен андан мен уже отказ кылдым да. Тергөөчүдөн отказ кылып мен заявление жаздым. Мен ишенбестик болуп атат. Анткени баягы ишенбестик, мен барсам ошол кошунам туруптур. Анан мени колуңан келгенди кылып ал деп ошонун жанына туруп алып мени каткырып күлүп ошентип шылыңдады да меничи. Анан кийин да Ибраевка баягы чалсаң деле телефон алчу эмес, деле жооп бербейм, эже чакырам, анан мынтем деп койчу. Анан
Тиги бир күнү 7-де келе калыңыз деп чалды. 7-ден кийин баягы балам да көргөзмөй берген да, досу да бар болчу, мени балыкка алып барганда ошондо аябай кыйнашкан мени депчи. Анан кийин ошо доосун таптым, эже келе калыңыз дегенден шашып эле доосу кандай болду, мен көрөйүнчү ошо баланы. Мен баламды эмне кыйнадың, эмнеге минттиң деп бирөөсү айтайынчы деп туруп барсам, жөн эле мени алдап чалыптыр. Тиги эме менен, экспертиза менен тааныштым деп кол коюңуз депчи. Анан кийин анткени алдыги экспертизаны боюнча жанагы денесине көгала жокпу деп эле ушундай кылып эле дайындаган да. Анан денесинен эчтеке табылган жок, көгала эмес деп туруп чыкканга мени кол койдурганга чакырыптыр да, алдапчы мени. Анан мен кол койбойм десем, мен ар кандай сөздөрдү айтып, сизге мындай кылабыз, анан тиңдей кылабыз дегенде мен билбейм, мен законду билбейм, кол койбойм дегем. Андан мурун мен да бир документке кол койгондо мен баягы кол коюп ийсем, мен экспертизадан отказ кылып кол коюптурмун да. 25-inde мен деле билген эмесмин иш жабылганын. Анан кийин билип атпаймынбы, эч эле 14-апрелде мен отказ кылып койгондо, мен ошо жок, мен тергөөчүдөн Ибраевден отказ кылып, мен башка тергөөчү берип койгулачы деп 25-апрелде мен жазып атпаймынбы. Анан кийин Жүзүмалиев деген тергөөчү, эже мен сизге дайындап атам, тергөөчү бир эменде баланы сурайбыз, компьютерга салып, компьютер менен сурайбыз 1-майда деген. Анан 1-май деген иш күнү эмеспи, иштейсиңер десем, биз иштей беребиз деди. 1-май күнү чалсам, баламды алып барайын десем деле, тиги булар алышкан жок да, телефон алган жок. Анан мен ошо ойдон деле жанагы өздөрү бир айтып баланы сурайт го деп эле күтүп жүрдүм. Анан кийин иш жабылып калганын билдим. Ишти жаап таштаган. 14-майда. Кайра барып прокуратурага барып кайра жазсам, туура эмес иш алып барыптыр, туура эмес болгон деп прокуратура кайра экспертиза дайындатып, кайра ишти ачты да. Балам айтыш боюнча 1,5 жыл болгон. Балам анткени баягы кичинекей кызым бар да мени. Ушул кичинекей мындай кезде, мындай болгон, бешикте бөлүнүп турганда мен эң биринчи ошо балык алып барган эң биринчи өзү. Ошондо ошо жака алып барып мени аябай кыйнаган. Ошондон кийин мени ушинтип аңдып, мени тур деп, монтип кадимкидей мага жана кулдай кылып мамиле кылчу дейт да. Муну жаса, тур, тигини кыл, бас бери деп үйүн оокатын жасатып, бас тур, тигини кыл, тур, тигини алып кел деп эле мени кулдай кылып ошондон баштады дейт да. Анан доосу менен дагы, анан кийин да доосу менен алып барыптыр. Ошо доосуна аябай кандай эле, мындай аябай эле жаман көргөнсүп балам айтып берип атат. Доосу экөө тиги ошол жактан баламды кыйнаганда, аябай кыйнаганда, балам качкан экен ал жерден. Качканда машина менен кубалашыптыр да баламдычы. Анан машина менен жетишип, кайра тебип дейт, тепкелеп, тебип дейт, жана доосу. Анткени тиги рульда турган да. Ошентип салып барып туруп, кайра алып барышкан экен да. Баламдычы. Ошо доосун ушуга чейин 6 айга чейин табышкан жок, деги кылмыш ишиндеги козгогон жок. Мени бир мени өлтүрүп тынгана калдың сен. Уже тажадым. Болду, ата-энеме айтам дептир. Болду, ата-энеме айтам десе, эме кылган экен да. Сразу эле ошол жерден сүйрөп машинага салып туруп эле сразу бекитиптир. Бекиткенден кийин эле ошол жерден эле момдай кыласың, видео тартам, 100 сом төлөп берем деп жазасың дептир. Анан если сен дагы монта ата-энеңе болгондой айтсаң, мен мону видеону эмеге берем дептир, милицияга. Жанагы атаңды, ошо сенин ордуңа атаң отурат түрмөгө. Атаңды отургусам түрмөгө. Энеңди өлтүрүп кетем. Кичинекей карындашыңды мынтип кетем деп коркутуптур. Анан баягы, ай балам неге мынтип айттың, алган эмесмин деп эле кыйкыра бербейт белең. Неге алам, мынтем деп эле кыйкыра берип айтпайт белең десем, мама, ал антип машинага салып мени бычагын көргөзгөндө болгон нерсени урдадым деп мойнуңа алат экенсиң, даже миллионду алдыңбы десе да алдым деп
мойнуңа алат экен, ошол жерден бутум титиреп, эме сүйлөгөнүм монтип муунум калчылдап турду дейт да баламчы. Анан эшигин акырын ачып эшигинен качайын дедим дейт. Эшиги бекитип алыптыр машинаны дейт. Анан баягы көпчүлүктө баягы сурайт экен, бул ата-эне каякта жүрдү эле, бул бала кыйналып жүргөн балда дечи. Балам эчтеке деп айткан эмес. Билгиспей гана жүргөн. Акыркысы могу сентябрь, былтыр сентябрда бул 2 ай сабакка барбай калганда туруп эле белим ооруп атат деп балам сабакка да барган эмес. Анан ал эмне болду дегенде, бул баламды үйүнө алып кирип алып ташын ташыткан экен. Сен эркексиңби, катынсың, сен катын болуп калгансың деп ар кандай сөздөрдү айтып, мен баламачы, сен билбейсиңби, катын болуп калгансың деп ар кандай сөздү, момундай тачка сүйрөй албайсың сен деп, монтип баламды ошол жерден машактаганда, монтипчи, каткырып, шылдыңдап, ар кайсын айтып, ошентип шылдыңдаган экен да. Анда дагы баламды мен физлечениеге алып барып, кастопровка алып барып, 2 ай сабакка барган эмес. Анын үчүн да биз мугалим менен катуу уруш жегенбиз. 8 класты деле жакшы деле окуган жок. Да мугалимдерине рахмат. Көп ооруду аябай элечи. Анан ошонун баарына, ошол тагдырына балта чабып, өмүр бою жүрөгүнө так салган кошунам болуп атат да. Анан мен тиги баягы экинчи группанын инвалидине байланыштуу, мен күйөөмө деле көп нерсени айта берген эмесмин, анткени тиги мен балдарымдын атасы ошого кол салып, камалып калганын каалаган эмесмин да. Мен ошон үчүн жолдошума деле көп нерсени айта берген эмесмин. Акыйкат чечип берет, мынтип атат, тинтип атат, акыйкат чечилет десем, булар мени жөн эле алдап эле, эптеп жаагымды басыш үчүн эле, сенин кызыңды мен мындай кылып берем, мен кызыңды окууга өткөрүп берем, мен сага НВДга окутуп берем, мен мынтип берем деп эле мени алдап жүрчү экен. Эми муну айткандан кийин менин дагы жашоом аябай эле кооптуу болуп калат. Мен ошо акыйкат үчүн даже мен может акыйкат үчүн мен даже тиги ак үйдүн астына барып өзүмдү өзүм өрттөөгө даярмын да. Анткени мени ушунча түртүштү ошолорчу.